Так, с вас 1899,50 карта. Москвада фармацевт адистигин окуп, кийин дипломго ээ болгон Нургазы Кадыров Орусияда адистик боюнча жумуш табылганы иштеп калууну чечкен. Ошентип Москванын ири дарыканаларынын биринде иштеп жатканына быйыл 9 жылдын жүзү болду. Бул убакытта ал социалдык төгүмдөрдү убагында жүргүзүп келгени текке кеткен жок. Эми анын төккөн акчалары мекенине кайтканда пенсиясына чегерилет. Мага окшоп дегендей көп жылдан бери ушул жакта официально иштеп жүргөн, мекенде иштеп жүргөн, мурда пенсионный отчисленияларыбыз болчу. Ошолордун кайра пенсияда буюрса кайра келет деген, кайра пенсия кылып, пенсия түрүндө ала турган мүмкүнчүлүк болду дейм да. Негизи бул биздин кыргыз бийлигибизде, орус бийлигинин ошо келишимдери өтө биздин эрет жерде иштеп жүргөн жарандарыбызга өтө пайдалуу деп эсептейм. Уюмга кирген өлкөлөрдүн ичинде эмгектенгендерди пенсия менен камсыздоо маселеси ЕАЭПтин алкагында көптөн бери талкууланып, бул келишимди жүзөгө ашырууда көлөмдүү иштер жасалды. Соңку баскычтардын бири жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында уюмга мүчө мамлекеттердин президенттери кол койду. Документ ЕАЭП айдыгында иштеп жаткандарга пенсияга чыгууда бирдей укук берет. Себеби келишимге ылайык ЕАЭПке кирген өлкөлөрдүн кайсынысында эмгектенгенине карабастан курагы келгенде пенсия чегерилип берилет. Бул келишимдин негизинде биздин жарандар Россия мамлекетинде иштейби, Беларусь же Казакстанда иштейби, кийин келип Кыргызстанда иштесе дагы бүт ошо иштеген мезгили как пенсиялык стаж катары эсептелип, келечекте пенсия чыкканга толук мүмкүнчүлүк пайда болот да. Тез аранын ичинде баягы ушу келишимдин аткаруу жол жоболору, механизмдер иштеп чыкса, күчүнө кирсе, ратификация кылгандан кийин абдан биздин жарандарга мындай ыңгайлуу шарт түзүлөт. Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстандын 800 миңден ашык жараны сыртта эмгектенип жүрөт. Анын көбү Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдө иштейт. Бирок кол коюлган келишимдин негизги талабынын бири ЕАЭП алкагында эмгектенип жүргөн мекендештерибиз пенсияга чыгууну кааласа, мыйзамдуу иштеши керек. Ар бир мүчө мамлекетте официалдуу түрдө ошол камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөнүнө жараша ар бир мүчө мамлекет өзлөрүнүн мыйзамдарына ылайык пенсиясын эсептеп берет. Мисалы бизде 10 жыл иштеди, быйылкы жылга чейин. Если бул келишим күчүнө кирсе, эмдиги жылы ошол биздин жаран Россияга барып дагы 10 жыл иштеди. Официалдуу түрдө, легально да. Анан ошол иштеген жылдары үчүн Россия тарап санайт өзлөрүнүн мыйзамдарына ылайык ошол жылдардын пенсиясын. Андан кийин ал жаран барып, может, Казакстанда иштеди, дагы бир 10 жыл дейли. Ошол 10 жыл үчүн Казакстан тарап өзүнүн мыйзамына карата эсептеп чыгат. Андан кийин ал жараныбыз бизге өзүнүн мекенине келди. Келген үчүн биз бияктагы 10 жыл үчүн биз өзүбүздүн мыйзамга ылайык биягын санап беребиз. Россия тарап өзүнүн 10 жыл үчүн ал жагын санап берет. Казакстан тарап ал 10 жыл үчүн өзүнүкүн санап берет. Ошол эки өлкө бизге ошол жарандын пенсиясын которуп берип турат. Анан үчөөнү кошуп туруп биз бияктан ага төлөп берип турабыз. Адистердин пикиринде кол коюлган келишим сыртта эмгектенип жүргөн мекендештердин татыктуу пенсияга чыгуусуна жакшы мүмкүнчүлүк болду. Жалпылап айтканда Кыргызстан ЕАЭПке кошулганы эмгек мигранттарга байланыштуу көп жетишкендиктерге ээ болду. Орусияда эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин укуктары Орусиянын жарандары менен барабар болду. Ошол эле учурда Кыргызстандын жарандары Орусияда өздөрүнүн айдоочулук күбөлү менен жеке айдоочу болуп эмгектенүүгө да укук алышкан. Нургүл Жумабекова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.